Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулар. Бүгүн биз сиздерге балыкчылык, балык чарба жана дал ушул балык чарбанын мээнети, кыйынчылыктары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эмесе көрсөтүүнүн башында мен кайырмакты ушул балыктардын ордосуна таштасам да. Азырынча тарта элек, бирок içinde balıklar көп. Мына мен алгачкы балык түштү. Өмүрүмдө биринчи жолу балык кармап атышым. Буга чейин бир да жолу балык кармап көрбөптүрмүн. Мен камерага жакыныраак барайын. Мына ушул балык биздин көрсөтүүбүздүн биринчи каарманы. Мына ушундай эмесе алдыда балык чарбанын жумуштары, өзүнүн кыйынчылыктары, ошондой эле мээнети боюнча кеңири сөз кылабыз. Баштадык анда. Мен Додон айылдан болом. Şu бакканыма 5-ci жыл болуп атат. Беломор, сазан деген балыктар бар. Жылга бекират туып көбөйүп атат. Şu келген неберелерим келет, жеп кетишет. Базардан көш ончалап албайм мен. Балык жейм. Онча-мунча көш алып келебиз. Şu 5 жылдан бери шуну багып атам. Балык багыш идеясы неден келип чыккан өзү? Мен өзүм жөн машетте жүрүп эле кызыккан балыкка. Bir 40 kilonun bir alып келип ташадым, кийин да 20 алып келип ташадым. Ошол мен эле 5 жылдан бери көт үзүлбөйт, ада койт. Туруп жеп, бирок сатпайм. Бала чака, небере, себере, тууган урук менен болуп атат да. 40 kilo несин личинкасын алып келгенсиз? Жок, чабагын алып келгем. Чабак. Ошол bir жылда 1 kilo болот. Каяктан алып келгенсиз балык? Өзгөндөн алып келгем. Өзгөндөгү чарбадан. 40 kilo alып келип ташадым, ушул көт үзүлбөйт. 5 жылдан бери болот. Алды күздө 1 kilo болот, onu жейм. Дагы кийингилери өсүп, бирдан кийин чоңоюп калат дагы. Бул жерде балыктарга шарт кандай? Суу сай барбы өзүнчө андай? Бул маяктан түшөт, бияктан чыгат мына. Кышын жазын суу токтобойт. Айланып турат. Кышта тоңбойбу суу? Жок, тоңбойт. Тоңсо тешип коем. Музуну жарып. Болду жүрөбүз. Азыр бул балыктарыңыздын эң чоңу канчага чейин барат немесе? Азыр 1 kiloga, күзгө чейин 1 kilogacha барат. Жылга 1 kiloda тек койсоң 3 жылда 5 kilo болот. 10 kilo болот. Эми биз алы 1 kilodan өткөндөн кийин дагы ончо окшобой калат. Ошо 1 kilodan жей беребиз. Ширин болот да. Балыктарыңыз не жейт сиздики? Будай жейт, чөп жейт, мака жем жейт. Мал жеген жемди жейт да, ошо кыскасы. Мал койду эле. Ошондой эле. Малды караганда карайсың. Чөп, мындай балыктар өздөрү сортуна карап жем тандайбы же кандай? Тандайт жем. Сазан дегендер ошо будай жейт, беломор дегени чөп жейт. Карпиям ошо жем жейт. Битта беломор чөп жейт, жемам жей берет. Ол ошон үчүн тез чоңойт. Чөптү кандай, нелерди оруп саласыз? Любой чөп? Жок, мышык чөптү, жумшак болот, ошону жейт. Bir günde kança mal salасыз? Keçele bir mal boldu, bir bu. Keç bir bu taştap koz. Sargıcı yok. O da olur şol. Sal çöp aslında çögö je üstüne çıkıp jep düşüp ketişe. Üstüden jeyt, çökpeyt. Üstüne çıkıp jep. Ya kelgenin yerden gördüm, üstüde жүрөт, şol jep жүрөt şolар. Азыр мына саздын өзүндө канча балык бар эми? 50-60 var. 50-60 балык бар. Yok, kilo. 50-60 kilo. O maydası köp, birden kiyine bulur da. Bir 3 çelektey var mayda, ikras. Bu yıl dağı taşadı da, polmazı en kukurtundan da yiyen var da hazır. Bu yıldan kiyine şol getirip kalat, ama kattalarını jey veriyoruz. Köt üzülbeyt da. Uturu çoğaygan. Uturu çoğaygan. Bularga mınday dары par berбейсизби? Yok, men hiç dары bermedim. Yok, suudalar yaxshi ko'p kirgizib qo'ysan kasal bo'lib ketgan. Suvda oz kirgizsan kasal bo'ladi.
Su özü эле тазалайт меникини. Күн катуу ысыганда суу ысып кетпейби? Жок, şu ысыган сайын чоңойт. Суу ылык болуш керек. Тез чоңойт. Кышында эмне бересиз булар? Кышында ич бала жебейт, дем алып жатат. Кышында дем алышат. Жем таштырсаң? Жок, жебейт. Уктайт. Бирок тутуп жей бересизби кышта деле? Эми түшү уясында карасаң, аласын жөнүнө так кайырмак тартпайт. Кайырмактар. Сеткага сүзсөң болот. Кышта эм. Жөнү кайырмакка тартпайт да. Өлүк уйкуда болот экен. Азыр эми сизде канча сорттогу балык бар? 3 түрү бар. Беломор бар, сазан бар, карп бар. Бири-биринен мындай эме кылышпайбы? Жок. Кылбайт. Дагы кандай түрүн алайын? Эми дагы ушул эле жакшы экен мага. Өзү көп, өзү мөк турат. А мананда варенка өзүбүздүкүдөн ташат мананга. Кандай ол эме? Кашеки балык бар. Местный өзүбүздүн балыктан. Бирок дагы ширин он. Кылканы көрөк. Онда ошондой да, быйыл ташадым. Могу балыктардын бассейнинде чоңойтосузбу же ушул болобузбу? Ушу болот эми, аны чоңойтпасам болду. Болот ушу бала чака, небере, себере бемала болот. Тууган урук келгендерге, меймандарга. Көчкө жүгүрбөй шарт турттан кур коесуң да бирөө кесе. Кайырмак менен тутасызбы же тордо да кармайсызбы? Тордо ham кармайм, кайырмакта кармайм. Бир көрөк адам кеп калса, сетке салам. Тор. За бир-эки адам келсе, кайырмак менен эле жетет. Торду бир сүзсөң, бояка чыккычаң таяр. Болот, жетет. Сат дегендер да болобу? Бар, сат дегендер бар, сатпайм. Тааныш туугандарга гана бересиз? Тааныш тууган. Дос, яр. Келгендерге бир-экиден ушап. Жазылып отуруп кеткендер келет. Баш ооругандар. Балык кармап, эс алышат. Эс алып кетет. Бул түрү ташталган мыналар 1 жылдык балыктар. 1 жылдык. Ошолар 1 жылдыктар. Бул эмне деген балык? Мына сазан деген балык бул. Сазан ба кымбат балыктанбы? Мына ушу мака жейт, будай жейт. Жаңы беломорлор чөп жейт ол. Жем жеген балыктарыңыз ишкен да? Мыналар азыр 2 рет ташады булар. Бирден кийинки балдар көп адам. Ушунун ичинде икрас. Мен бөлгөмдө ошон отдельный. 2 рет ташаган экен, кошуп берем буяка. Азырынча бул бөлөк багам. Бөлөк өзүнчө багасы. Ал болсо кирасын аркылуу жеп коет. Мындай балыктан канча бар азыр ушундай чоңдугу? 20 бар бу жерде азыр. 20 тай балык. Бул өзү бир эле кирасы өзүнүкү жетет азыр. Барды көктөсө көйүп кетет. Өлүп, сөлүп, эми огондон тышкары жетет да ушул. Бул азыр таразага койсоңуз канча чыгат ушу? 1 килодан ашыгыраак чыгат. 1 кило ашык чыгат да. Онун катасы ham бар азыр эми бетте. Кичинелери ушулар. Булар бөлгөнүңүзгө канча болду буяка? 3 ай болду. 2 айдан бери буякта. Күздөн наракка кошуп берем да. Ошол ушинтип эле балык жеп жашоо болуп атат. Бул балыктарда тиш болбойт, а? Жок, мында жок. Азыр эми мынтип кармап турсаңыз өлүп калбайбы? Жок, кыйлага барат, 15-20 мүнөт тура берет. 15-20 мүнөт тура берет. Кайра салып койсо анан ордуна келип калат. Кой берсе да кете берет. Эми 2 да полный ташап бүтсөң анан ачам деп наракка кошом. Бул балыктар только ушундай сайдын суусунда чоңоет да, грант суусуна салып койсо эмне болот? Ондо кислород жок болот, жок да. Гранткада. Хлор бар да анын составында. Бунда аба кирип турат да. Кислород ушул абадан ошо суу түшүп турган. Аны алып каттырак экен, а? Мунусу чоңураак окшойт, а? Мунусун албайсызбы аны таштап? Ай. Бул эмне түсү башкачараак, көгүш? Матый го бул? Бул окшош меме да. Бул дагы эле сазан. Да мойлосо болобу муну? Бар. Бул мака жеп атат экен бул. Бул мака ям турат. Челекте макан жеп жүрөт да. Бир балык канча икра таштайт примерно? Канчасы жетилет да таштаганда? Ушул эми азыр ушундан катта пиялада 1 пиала икра чыгат.
1 пеле 2 чыгат. Ол енді миллион болса керек ол. Урок. Ошодон эми балык болуп жетилгени канча болушу мүмкүн? Bir 200-300'дөй болса ham. 200-300дөй балык чыгышы мүмкүн, а? Булардын баарын карасаңыз, баары ушундай 1 килодан болот. Батпай кетет осуга. Азайтып турасыздар. Şu көбөйөткөн балык ушул да, өз ташап. Тынбай оозун ачып чалып турушат экен да булар. Же өзүнчө сүйлөнүп бир нерсе деп кудурантабы азыр? Кой берди болса керек да.